Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен Жылдыз Тайм YouTube берүүсү жана ошондой эле бүгүн бизде конокто ар тараптуу талант десек болот. Мушкер, сүрөтчү жана кээде ырда жазып калмай жайы бар. Бирок көпчүлүк бөлүгү блогер үй бүлө катары таанышат. Кимде отурсаңыздар, бүгүн бизде конокто Чыңгызбек уулу Ильяс. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ильяс мырза, сизге терең ыраазычылык, сунушумду четке какпастан келип алтындай убактыңызды бөлүп берип атканыңыз үчүн. Анан алгачкы суроо мындай болсун, азыркы учурда эмне менен алексиз, кандай жаңылыктарыңыз менен бөлүшкүңүз келет? Учурда бизде окуу борбору бар. Ошону өнүктүрүүнүн жолундабыз. Блогерлик кылып атабыз. Окуу борбору Чырак. Чырак окуу борбору. Ал жерде жубайым кыздарды дизайнерликке үйрөтөт. Учурда эт сатып атырым. Иш кылып ар нерсеге мындай башымы тыгып, кайсы жагынан ийгиликтүүрөөк болуп кетсем, ошол жак менен кетем деген азыр изденүүнүн жолундамын. Негизи интернет баракчаларга караганда сиз жубайыңызга дайыма колдоо көрсөтүп турасыз. Эч кандай чек койбойсуз, деги эле жумшак адам катары көрөбүз да сизди. Анан Айтурган айым акыркы интервьюсунда айткан экен, мен жолдошум жумшак көрүнгөнү менен чындыгында андай эмес депчи. Ошондо чыныгы Ильяс мырзанын мүнөзү кандай болуп калды? Эми биз Инстаграмда аябай эле жакшы адам болуп беребиз да, ал бардык эле адам ошондой да. Инстаграмдан урушуп, талашып, кырылышып аткан чыгарбаса керек. Бизде деле ушкан күндөр болот. Кадимки эле үй бүлөбүз биз деле. Анан катуулук жагы дегени 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. негизи андай мүнөздүү айымдар жумшак мүнөз эркектерди тоготпойт да. Алардан кетип калат. Анан жада калса жактырат го дейм мен ал сапатымдычы, катуу болгонумду. Демек сиз мүнөзүңүз катуу. Катуу боло турган учурлар болуп калат. Жумшак боло турган учурлар болуп калат. А сиздер көргөн ошол жумшак болуп аткан дагымда. Азыркы учурда психологко барып билим алып атканыңыздарды билебиз да, анан негизи эле көп адамдын оюна келе бербейт да, психологко барып сабак алсам депчи. Анан ошого эмне түрткү болду? Эмне себептен барып билим алып атасыздар? Психология деген бул негизи ар бир адам эле бир кызыгып маалымат алып кое турган нерсе экен. Биз башында ойлочубуз, психологко деген бул уже жинди болуп бараткан, бүт нерсесин жоготкон, үй бүлөсү менен мамилеси бузулган адамдар барат деп ойлочубуз. Анан бизге жөн эле кызык болду, жерде эмнени үйрөнсө болот, эмне болгон илим деп кызык болуп эле жөн эле бир сабагына катышып көрдүк. Бизге аябай жакты. Биз менен да чогуу сабак өткөндөр бар да, алардын жашоо уже каша болуп кеткен да. А биздики болсо ал этапка жете элек. Ошол этапка жеткирбей биз да билим алып, аз да болсо ошо психологиянын көмөгү менен жашообузду жакшы нукка буралы деген ой менен улам барып билим алдык. Бир 2-3 айдай билим алдык окшойт. 2-3 ай билим алдыңыздар. Эми кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыздар өзүңүздөр? Эми ал жерде өзгөрүү деле дебейм. Болгону окуяны анализ кылып калат экенсиң да. Мурда бир нерсеге жиниң келип же бир нерсеге сүйүнүп аткан болсоң, азыр ошол нерсени ойлоносуң да. Эмне себептен мындай болду? Кандай жолдору бар чечкенге? Деп ойлоп түп нускасын таап туруп, анан кийин жиниң келип атса, жиниңди базасың, өтө сүйүнүп кеткен дагы жашоодо зыяны бар экен да. Өтө да сүйүнбөш керек экен. Өтө эле элирип кетип атырым, чота эмне болду деп аны анализ кылып, өзүңдүн андан да базасың. Негизи башында да ырдап да калдыңыздар. Азыркы учурда ырдабай элесиздер.
Эмнеге ырдабай калдыңыздар? Башында бизди көпчүлүк ырыбыз менен тааныган да. Анан тойлорго чакырбай аябай көбөйүп кеткендиктен бир 5-6 ыр жаздырып койгонбуз, тойлорго барабыз деп чакыргандар үчүн, жакындарга. Анан жаздыргандан кийин азыр мындай алектенчү жумушубуз көп да. Анан ошол ырчылык жака кол эле тийбейт. Анан өзүбүздүн эле бир илхом келип, өзүбүздүн жан дүйнөбүз үчүн үйдө отуруп алып, бир-эки кыйкырып коебуз. Кыйкырып комуз менен ырдап алабыз. Ошо ырдап чыкканда сунуштар түшкөнбү? Продюсериңе бир болуп берем деген сыяктуу. Жок, продюсер болуп түшкөн эмес. Ырдап бергиле деп сунуштар болуп түшкөн. Анан ыр жазып каласыз да, сизчи ошо ыр жазып бер деп сунуштар түшөбү? Ооба, түшөт. Жазып берем, которуп берем. Которуп да коесуз. Кайсы тилден кайсы тилге которосуз? Орус тилинен. Орус тилден. Эмнеге аудиторияңыздар ушунча кенен туруп орусча деле алып барбайсыздар? Эми орусча кылсаңыздар көрөт дегендей. Эме да. Орусча алып барсак болот. Азыр деген шаарда чоңоюп орусчаны кыйын билгендер айылдагы акцент барларды шылыңдап атпайбы? Ошонун себебинен дагы биз орусча алып бара алсак керек дейм да. Орусча алып барсак деле болот. Эми ар бир сөзгө тилибиз келе бербейт. Биз айылда чоңойгонбуз. Аякта такыр эч ким орусча сүйлөбөйт. Шаарга келип алып, могу орустун кичинекей баласы так орусча сүйлөйт экен деп таң калгандан кийин орусча алып баргыбыз деле келбейт. Алып баргыңыздар келбейт, Аудиторияңызда көпчүлүк бөлүгү кайсыл жакка карайт? Биринчи орунда Бишкек, анан Москва, анан Ош. Негизи айтурган айым блогерлер менен көп эле катышат да. Бирок семейный жылдыздардан болобу, блогерлерден болобу, семейный үй бүлө болуп кайсы жакка катыша бербейсиздерби көп? Мындай өтө деле жакын болуп, анан үйгө конокко чакырган деле кишилер жок. Негизи эле бул шоу дүйнө мага мындай жасалма көрүнөт да. Азыр аябай жакын болуп, өктөшүп, боордошуп, кучакташып, анан эртең кылт этип кеткен жерден бири-бирин тааныбай калган учурлар көп болуп атпайбы? Анан ошого көп деле бир жан дүйнө менен берилип жакын адам деле жок. Өзүмдүн эле досторум бар. Эч ким тааныбаган. Бир айда болжол менен кирешеңиздер канча? Киреше кайсыл жактардан келет? Эме экен да, мен мурда айтып берчүмүн, патрат өлечү мынча тапты, бир айда мынча таап таштайм деп так суммаларды айтып берчүмүн да. Көрсөң айтпаш керек экен. Мурда ушинтип айтпай, сыр бойдон калсын дегендерге таң калып эле, эмне кыйын болуп атыр, эми айтып кое бербейм, эмне зыяны бар деп ойлой берчү элем да. Көрсө зыяны болот экен. Кандай зыяны болот? Көз тиет экен, көрө албастар болот экен, ич тарлар. Ошол себептен кирешеңди айтпашың керек экен да. Демек, айтпайсыз? Айтпайм. Кайрымдуулук боюнча сурагым келип атат. Негизи эле садакага берип турасыздарбы? Садакага берип турабыз. Анан өзгөчө өзүбүздүн жакын адамдарга бергенди аябай жакшы көрөбүз. Алардын сүйүнүчүн көргөн, реакциясын көргөн биз үчүн рахат тартуулайт. Анан биз могу жакын деле бир компаньондон көп акча утуп алганбыз да. Анан ошонун жарымын кайрымдуулукка жумшайбыз деп чечип. 50 миңдей болгон, Миллион болгон. Миллион болгон, Анан кимге беребиз деп отургандан кийин өзүбүздүн эле колдо иштеген кыздарга Египетке жолдомо алып бердик, бир 7-8-ине. Барып жыргап келишти. Адашпасам силер да бардыңар, Мен барбадым, Айтүкө алып барып келди. Жубайыңыз хиджаб кийем десе кандай кабыл аласыз? Эгер ыйманы дал келсе, жүрүм туруму дал келсе, жок дебейм. Анан азыркы абалы менен салынса болбойт. Анан акыркы жолу Суперинфого бергенсе, $45,000 алданып калдым деп, ошол кандайынан чечилди? Чечиле элек ошол, машинам жатат анакта. Эстеден кадимкидей нерв клеткаларың өлөт, анан көрө эстебей эле коеюнчу. Анан кандай жарнамаларды албайсыздар? Башында ала бергенбиз баарын ылгабай эле. Анан кийин эле өзүбүздүн башыбызга таш болуп тийди. Азыр ылгап калдык.
жанагындай кумар оюндарды кылбайбыз. Текшерилбеген лицензия жок дарыларды кылбайбыз. Алар аябай көп акча төлөйт экен да. Өткөндө бирөө ошо кумар оюну. Бир эле сториске өзү менин бир сторисим 10 000 сом эле турат. Алар болсо бир сториске $1000 сунуштап атпайбы ушуну чыгар депчи. Анан ошол жерден менин ыйманым менен ыймансыздыгым экөө патрашып мушташып атып анан ыймандуулугум жеңип анан отказ кылып койдум. Негизи сиз өзүңүз ырым-жырымдарга ишенесизби? Көз тийүү деген. Ырым-жырымга ишенбейм мен. Көз тиймегенге ишенмек түгүл мен башымдан өттү да. Көз тийди. Суу болсоң тиет экен деп эле. Жашоодо романтиксизби же? Жок, романтик эмес. Негизи көрүп калабыз да, эртең менен туруп, айтурган айымга тамак жасап тургузуп, эркелетип, анан ошондон улам суроо пайда болду да. Демек романтика эмес. Ошол романтикага киреби? Эми ал жөн эле курсак тойгузуунун жолу го дейм менчи. Эми внимание кылган нерсенин баары романтика деп ойлойм мен оюмча. Ал внимание эмес, айтурган уктай берет. Мен курсагым ачат, туруп өзүм тиричилигим кылып, тамак жасап жеп, анан кийин айтып тургузуп, нагада берип коем. Туура эмес сүйлөп алып, же болбосо туура эмес интервью берип алып, азыркыга чейин уялган күндөрүңүз болот. Кайсы учурда? Бир жолу түз эфирде башкача бир нерсени сүйлөй бергем. Азыр эстеп алып, анын сакталбаган эле болуш керек, бирок эстеп алып, мындай кичине ыңгайсыз болгом да. Түз эфирде. Анан кандай кызыктуу окуяларды мындай эстейсиз? Артка кайрылып, картошка сатып келет элек. Анан май менен пияз эле бар. Ошону кууруп, аябай дамдуу жасайт да тамакты жанан. Ошону кууруп, ортодон нан, анан картошка, пияз куурулган. Экөөбүз нойтип отуруп, жакын отуруп, кучакташып отуруп алып ошону жейт элек да. Мындай алыстап кетсек, аш болбой алчудай эле ошентип эмне тамак жесек да ошентип жейт элек да. Азыр болсо экөөбүз бетме бет отуруп алып жейбиз. Анан айтурган айымдын айтканы бар да. Мурда акчабыз ашып, семечка алсак аябай бактылуу болот эле. Бирок азыркы учурда андай бактылуулук болбой эле депчи. Анан эмне болду ортоңуздарда? Эми акча болгондон кийин сезимдер өчө баштадыбы? Жок, сезимдер эмес, эме да. Мурун ошол семечка бактылуулук тартууласа, ал нерсе бизге мындай жөнөкөй эле көрүнүп калды да. Мындай жөнөкөй нерселер бактылуулук тартуулабай калат экен да. Баягы адамбыз да, көзүңдүн майы базат, текебер болосуң, көкүрөгүң көтөрүп жүрөсүң. Анан айтып атпайсызбы, жөнөкөй нерселер азыр бизге бактылуулук тартуулабай калды депчи. Кандай нерселер силерге азыр бактылуулук тартуулайт? Жеке мага тартуулаган бул мен өзүмүн базып жүргөнүм, дем алганым, ажатканага бара алганым өз алдымча кашыкты кырмай алган. Ушул нерсе мага убакыт тартуулайт. Эгер дүйнө боюнча ала турган болсок, дүйнө деген адамга жетпейт экен эч качан. Канчалык болсо ошончолук умтулуп аракет кылып өмүрүң өткүчө чукулап жүрөр экенсиң да. Демек ал бакыт тартуулайт экен. Дүйнөнүн өлчөмү болбойт экен. Мен учурда максатым жок экен да. Бүт бары бардай эле жүрөм да азырчы. Мага эч нерсенин кереги жок деген сыяктуу. Максатың жок болсо сени мындай эч ким баалабайт дагы экен. Жөн эле бир каран экенсиң да. Ошого азыр мен өзүмдүн максатымды издеп жүрөм. Эмне кылышым керек? Жаш кезде койгон максатыма бүт баарына жетипмин. Кандай максат койгонсуз? Спортчу болом дейт элем, сүрөтчү болом дейт элем. Анан бир сулуу катыным болсо дейт элем. Курсагым ток болсо дейт элем. Ошолордун баары бар экен менде, шүгүрчүлүк. Аябай сүйүнөм. Эми азыр ал этапка жеткенден кийинки дагы бир максат издеп табышым керек болуп атыр. Негизи кичинекейимде ойлонуп койчу элем, аркама из калтырсам депчи. Мен өлгөндөн кийин дагы адамдар
Мен эстеп жүрсө ушундай бир кара бала бар эле деген сыяктуу. Эми ошол кантип из калтырам. Ошону издеп жүрөм азыр. Мен Айтурган айымдын негизи мүнөзүнөн шоктугу, сизге эркелиги, мени жакшы көргөнсүз, өзүнө тартып алганынан кандай терс сапаттар келчи? Терс сапаты толтурай, огон көп терс сапаты бар. Бирок бардыгын жакшы көрөм. Туугандар, сиздер менен Жылдыз Тайм YouTube берүүбүз болду. Эми менден кийинки конокту кимди чакырышсын комментарийге жазып коюңуздар. Кимдин аты эң көп комментарий алса, ошол конокту чакырышат. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Сабыле кондитердик фабрикасына терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми колунда турган мына таттууларды Ильяс мырза үйүңүзгө барып, жубайыңыз менен биргеликте ооз тийип чай ичип коюңуздар. Рахмат чоң. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, сиздер менен биз коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.